Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттик университети Жалал-Абад колледжи Тайпа аткы 01-21 курсунун студенти Абдылажанова Зора, билим берген тарых мугалими Абдышеева Умеда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата жасалган доклад тандап алынган тема Төрөкул Айтматов. Кыргыздын уулу бүткүл дүйнөгө тааныткан залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атасы тууралуу алдыда кеп болмокчу. Төрөкул Айтматовдун ата тегинин айтылуу манаптыгын же чынжырлуу байдын изин табыш кыйын деп айтылчу. Кыргыздын сол канатына кирген Кытай уруусунун ичиндеги шекер уругунан тараган, өз мээнети менен турмуш кечирип итке минген кедей да эмес, малы тоого батпаган чириген бай да эмес, бирок жашоо турмушунан тың, эл арасында кадыры бийик адамдардан болушкан экен. Ата жотосу ким экендигин, жети атасын билүү парздыгын кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Айтматовдун дагы атайын эскерген жайы бар. Улуу залкар жазуучунун чоң атасы Айтмат жетим калып, биринчи дүйнөлүк согуш алдындагы катчылык заманда тикмечилик өнөрү менен алектенген жана эл арасына таанылып, Айтмат машинечи катары белгилүү болгон. Кийин тигүү аспабын кызына өткөрүп берип, агасы Пиримкул экөө шекерге тегирмен салып, шекерликтер менен жакынкы айылдардагы элдин буудайын тартып берип, иш жакшы жүрүшүп турган чагында кайсы бир кара ниеттер дин айынан тегирмен өрттөнүп кетет. Айтмат 10 жашар баласын ээрчитип алып, Майпак темир жол бекетинин жанындагы Тешкент-О курулушуна жумушчу болуп кетет. Бул эми 1913-жылдагы окуя. Айтматтын бир тууган агасы Пиримкулдун 2 аялынан 3 баласы Алымкул, Өзбек жана Керимбек. Ал эми Айтмат менен Айымкандан 5 бала. Айымкул, Төрөкул, Карагыз, Гүлайым жана Рыскулбек. Социалисттик Кыргызстанды куруунун башында турган мамлекеттик жана саясий ишмер Төрөкул Каргадай кезинен орус мектебинде окуп, эртелеп билим алууга жетишет. Төрөкул Айтматовдун кыска өмүр баянына баам таштаган киши анын жооптуу кызматтарда кыска убакыт иштегени, кызматтык тепкичи Кыргызстандын бир топ жерлеринде Караколдо, Жалал-Абадда, Араван, Буурада улантылганы, Бишкек, Фрунзе, Москва, Ташкент шаарларында өткөнүн байкабай койбойт. Жаңыдан таканчы калып жаткан советтик бюрократия улуттук кадрларды кыска убакытка жерлерге жооптуу кызматтарга дайындап, аны менен тим болбой, алардын артына коопсуздук кызматынын адамдарын аңдытып койгондугу менен айырмаланган. Дагы патшалык, аторчул бийлик тушунда жергиликтүү элдин арасынан иш кагаздарын жүргүзүүгө азын-аулак өкүлдөрүн алса, коммунисттик бийлик тушунда улуттук кадрлардын ишин тескеп, багыттап турууга чоң борбордон келген өкүлдөр коюлган. Төрөкул Айтматовдун Караколдо кандай иштегенин, кимдер менен кандай мамиледе болгонун, кайсы топко кошулганын коопсуздук кызматынын өкүлдөрү, чекисттер тийиштүү жерлерге жеткирип турушканы кийин ачыкка чыкты. Төрөкул Айтматовдун Жалал-Абад менен Араван, Буура районундагы кызматы Кыргызстандын түштүгүндө жер реформасын жүргүзүүгө багытталган болчу. Мурдагы ири жер ээлеринен орус бийлигинин тушунда жергиликтүү элдин суугат жерлерин тартып алган, келгиндердин жерин дыйкандарга бөлүп берүү, большевиктер бийликке келип атканда убада кылган жер дыйкандарга убадасы Кыргызстандын түштүгүндө 1920-жылдардын аягында, 1930-жылдардын башында ишке ашырылган. Атасынын ошол кездеги ишин 6 жашка чыгып калган Чыңгыз кийинки эскерүүлөрүнүн биринде мынтип эскерген. Менин бала кезимде эсимде калган атамдын элеси, узун бойлуу, ички капкара чачтары артка таралып, гимнаст жеркачан, галифе шым, анан кончу бийик булгары, өтүкчөн эле, кош дөңгөлөк жумшак араба, алдында арабакеч, артындагы отургучта атам отурчу. Ал кездеги Фергана өрөөндөгү кызматтагы адамдар турчу, үйлөрүбүз бийик коргондор менен курчалып турчу. Бул жердин өзүнчө эрежелери болор эле. Баары бир маале болуп ынтымакта турушчу. Бардык маселени той болобу же кимдир бирөөнүн дүйнөгө узатабы, мунун баары мааленин эң улуусу, аялыбы, эркегиби ушулар чеччү. Мааледегилер чогуу киришчү. Бул салт Кыргызстандын түштүгүндө, анан да Өзбекстанда азыр да сакталууда.
1934-жылы мен 6-га чыгып калганмын. Атам Төрөкул Айтматов өз мезгилинде таанымал адам болчу. Ал көп окуган, билимдүү, Жамбылда орус мектебин бүткөн эле. 30 жашка чыга элек кезинде жооптуу кызматтарда иштеп калган. Революциянын жеңиштери турмушка кире баштаган. Айыл чарбасын коллективдештирүү деген албан иш турган. Көпчүлүккө колхоздоштурууну колдошчу, мурда калыптанып, таамырлап кеткен тартиптерди жоюу керек эле. Баардык күчтү бир жерге топтоп, кедейликтен чыгуунун аргасы жасалып жаткан. Фергана өрөөнүнүн бир мунасындагы Кыргызстандын түштүгүндөгү Араван районунда атам күн сайын тынбаган мээнетин талап кылган. Түйшүгү түмөн пахтачылардын камы менен жүрчү. Күн-түн тынбай, кайсы бир пахтакерге техника жагынан башка бирөөсүнө сугатка суунун бөлүшүн текшерип, башка бирөөнүн иштөөсүнө шарт түзүп берем деп күн-түн дебей чапкылап жүрчү. Бир жолу атам менен Ферганадагы эң ири шаарлардын бири Анжанга иш боюнча баратканда өзүнө кошуп алды. Жолдо баратып токтоп эле жаттык. Адамдар келип учурашып, атам менен өздөрүнчө бир иштерди келип сүйлөшүп жатышты. Бул кез адамды аптыктырчу, укмуш кез болчу. Атама мына ошол кездеги эң бийик идеяларды ишке ашыруунун жооптуу иши тапшырылган болчу. Көп өтпөй атамы Москвага чакырышты. Биз көпкө чейин атамы көрбөй, кайрадан Фрунзеге көчүп келдик. Атам Москвада Кызыл профессура институтунда советтик бардык республикадан келип, марксизм, ленинизм философиясынын негиздерин окуган өкүлдөр менен чогуу окуп калды. 1,5 жыл биз Бишкекте, атам Москвада жашап калдык. Анда биз үчөөбүз болчубуз. Мен, карындашым, анан иним. Анан бир күнү эле апам биздин баарыбызды алып Москвага атама жөнөп калдык. Ал күн мени азыр да эсимде. Биздин туугандарыбыз Москвага чейин узун жолго жетерлик азык-тулукту аябай беришкен экен. Москвага чейинки 5 күндө поезд токтогон чайнек чай ичкенге суу алып гана жүрүп отурдук. Колго эмне тийсе ошону менен оронуп, поездда кетип баратабыз. Бул жолку поезддагы жүрүшүбүз мен үчүн аябай кызыктуу болду. Мен биринчи ирет Москвага, ал жердеги атабызга бараттык. Москвадагы турмушубуз башталды. Кичинекей карындашым Роза төрөлгөн. Аны көтөрөбүз. Мен үчүн жыргал кез ошол болчу. Менин ата-энем укмуш кишилер эле. Алар кызыкпаган нерсе жок болчу. Баарына жетишсек деп турушчу. Алыстан келишкени менен эч чочуркабай москвалыктардын турмушуна аралашып кетишти. Москва аларга көп нерселерди берди жана эң кымбат нерсени алып койду. 1937 репрессиялар башталды. Августта биз шаарга кайтып келдик. Ал жерде дагы деле тура берсек болмок. Атам апаатты алдын ала туйган белем бизди Кыргызстанга тезирээк кетүүнүн камын көрдү. Ал биздин тагдырдын арасат жолуна таштап салгысы келбеди. Анткени менен Фрунзеге да келе албайт болчубуз. Ал жерде да массалык репрессиялар жүрүп жаткан. Биз эми кайда барабыз? Жалгыз үмүт Маймакта калды. Ал жерден биздин айыл Шекерге анча деле алыс эмес. Бул станциянын жанындагы Тешкен тоонун менин чоң атам менен атам казууга катышкан. Мына ушул Тешкен тоодон менин атамдын эмгек жолу башталган. Анан окуу билиминин аркасында бийлик кызмат деп иштерине көтөрүлүп, бирок ал жашоосунун акысын опсуз чоң баасын төлөп берди. Эмнеликтен ал биз менен кетпей койгонун мен ал кезде түшүнгөн эмесмин. Бирок да атам менен апамы карап кандайдыр бир апаат, коркунучтуу кырсыкты ооруп калганын сездим. Атамдын ошондогу акылы кандай да болсо бизди эптеп иниси Рыскулбекке жөнөттү. О жараткан өзүң жар болгор, туура болгон экен. 1937 августтун аягында керектүү буюм-тайымдарыбызды алып, сатканын сатып, апамдын колундагы 6 айлык Розаны көтөрүп, биз кайрадан улуу жолго чыктык. Атам бизди Казан вокзалына алып келди. Вагондон биздин ордубузду таап отургузду. Апам көз жашын тыя албай бошактап, атам болсо эрдин кесе тиштеп, өзүн өзү бекем карманып катуу турду. Поезд жылда. Атам аны жандап, бизди дагы бир жакшылап карап алайын деп поездду коштоп чуркады. Биз менен коштошуп, колун болгалап кала берди. Мен үстүңкү полкада жаткам. Ошондо атамы биз эми эч качан көрбөй каларыбыз эсиме кылт дей түштү. Бул Айтматов 10 жашка чыгып чыкпай, кара жумушка бышырып, эртелеп эрезеге жетсе, ошол түйшүк анын тун уулу Чыңгыздын да башына туш келип, каргадай кезинен катаал турмушка аралашкан. Белгилүү коомдук саясий ишмердин үй бүлөсү 1938 жылдан тартып
эл душманынын үй бүлөсү, аялы бала чакасы катары кодуланып, опсуз кыйынчылыкка кептелишкен. Төрөкул Айтматов камалып атылып дайынсыз кеткенден кийин артынан бир тууган иниси Рыскулбек да камакка алышып, кулакта каза таап, аябай билбес системанын ыдыгын Айтматовдор аябай эле тартышкан. Төрөкул Айтматов бийликтин күндөн күнгө күч алып бараткан өлүм кылычы жакындап калганын сезип, айланасында болуп жаткан зордук-зомбулуктар убактылуу экенин айтып, өмүрүнүн акырына чейин акыйкаттан үмүт үзбөй жашаган. Кийин Фрунзедеги түрмөдөн аман чыкпасына көзү жеткенден кийин жердеши Теңирберди Апаевге аманатын тапшырган. Ал эми анын үй бүлөсү тарткан азап-тозоктор, атасын күткөн балдары менен 4 баланын төшүгүн мойнуна алган Нагима Айтматованын эрдикке тете иши өзүнчө узун сөз. Төрөкул Айтматовду кандай сыноолор менен суракка алышканын Кыргыз СССРнин КСБсынын төрагасы Жомарт Асанкуловдун кабинетинде кызы Роза Айтматова көрсөткөн. 1991-жылы мен аны Кыргызстандын КСБсынын жетекчиси Асанкуловдун кабинетинде көрүп окуп чыктым. Протокол машинага басылган, ар бир барагы Төрөкул Айтматовдун алсыз колу менен сыя калем менен ырасталган. Мында коюлган колдор башка документтерде коюлган колдордон кадимкидей айырмаланып турат. Мунун баары каязы таасир этинин атайын чыралык колдонгондон кийин болсо керек. Суракка алган кишинин ээси оганча уруп, токмоктоп, анан тергөөчү протоколдун кайсы жерине кол кой десе, ошол жерге мажбур кол койдурчу. Протоколду окуп атканда сурак берип аткан баарын айласыз моюнга алышын, чындыкка деги эле коошпогон жоопторунан уланбай койгого болот. Мунун баары тергөөчү тарабынан алдын ала программага салынган схемага дал келет. Нече жылдык азап-тозок, күтүү менен канчалаган уйкусуз түндөр, кат менен кайрылууларга 20 жылдан соң жооп келип, коопсуздук кызматы Төрөкул Айтматовду 1938-жылы атып жок кылышканын, партиялыгы калыбына келтирилип, кылмыш иши кыскартылганын ырастаган жооп беришкен. Мындан 2 жылдан кийин 1959-жылы Таласта Керимбек акенин үйүндө Алымкул, Төрөкул, Өзбек жана Рыскулбектин арбагына арналып ашы берилип, жакындары бийлик тарабынан жаш кезинде жок кылынган азаматтарды эскеришти. Социализм тарыхый тактыдан кулап түшпөсө, Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исабаев сындуу Кыргыздын алгачкы азаматтары каймактарынын сөөгү кайсы жерге жашырылганы ачык айтылбай, Совет бийлигинин өз элине карата жасаган кандуу кылмыштын изи жашыруун калышы мүмкүн эле. 1991-жылы Бубайра Кыдыралиеванын айтуусу менен кылымдагы кыңыр иштердин биринин изи ачылып, Сталиндик жазалоочу машиненин айынан жазыксыз набыт кеткен 137 азаматтын жашыруун көмүлгөн жери табылды. Төрөкул Айтматовду жүрөгү атышканы 53 жылдан кийин ачыкка чыкты. Табылган сөөгүттөрдүн арасындагы Абдрай Абдрахмановдун, Жусуп Абдрахмановдун, Төрөкул Айтматовдун, Юсуф Булатовдун чөнтөктөрүнөн айыптоо бүтүмү чыккан. Бишкектин түрмөсүндө жаткан 137 адамга экилик, үчүлтүк атайын бригада тарабынан 1938-жылы 5-ноябрдан 8-ноябрга карата гана чыгарылган өкүмдөн кийин атылгандардын сөөгү. Ал эми канчалаган азаматтардын сөөгү кайда экенин жакындары азыркы күнгө чейин билбей таппай келишет. Төрөкул Айтматов 1937-жылы декабрда жазыксыз камалып, 1938-жылы 5-ноябрда атылган мамлекеттик ишмер.